Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Улуу урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллахым баарыбыздын кармап жаткан орозолорубузду кабыл кылсын, кылган жакшылыктарыбызды кабыл, дуа тилектерибизди кабыл кылып, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн сактап, бүткүл мусулман коомчулугунун ортосунда ынтымак, биримдикти бекем кылган болсун. Биринчиден, ушул чек ара маселесинде келишпестиктен улам шайтандын жана башка күчтөрдүн алдануусунун себебинен бул дүйнөдөн кош айткан, көз жумган мусулман бир туугандарыбыздын үй бүлөлөрүнө терең кайгы көңүл айтып кетмекчибиз. Кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз. Аллахым алардын баардыгын жаткан жайларын бейиштин бакчаларын кылсын. Аллахым үй бүлөңүздөрдү алардан дагы жакшыраак болгон дагы башка перзенттер аркылуу үй бүлөңүздөрдү Аллахым да кубаттаган болсун. Тагдырда бар экен урматтуу туугандар. Пешенеге жазган нерсени көз менен көрөт дегендей, Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала да айтат: "Ахасибан нас айютраку айякул аманна ва хум ла юфтанун." Эмне адамдар ойлоп жатабы? Алар биз иман келтирдик деп тил менен эле айтып койсо, анан сыналбай калып, ошо боюнча ташталып калат деп ойлоп жатабы дейт. Жок, биз аларга чейинки баардыгын сынаганбыз. Жана кимдер чынчыл, кимдер калп эле сүйлөгөн, биз анын баардыгын элекке салып, элеп, жакшылакай кылып ылгап алабыз дейт Аллах Таала. Ошо сыңар эле урматтуу туугандар, сиз менен биз бүгүнгө чейин айтып келдик. Баардык мусулмандар жер бетинде ким эле болбосун, ла илаха иллаллах деп чын жүрөктөн айтып тастыктаган болсо, биздин боордош мусулман бир тууганыбыз болуп калат. Ата энеси бир туугандар кандай бири-бирине мээр акыбетин төгүп, бири-бирине жардамдашып, ката кемчилигине көз жумуп, бири-биrini кечирип, бирге ынтымакта жашаганга милдеттүү болгондой, бүткүл мусулмандар бир тууганбыз, улутка, тилге, жерге бөлүнбөстөн деп айтып келгенбиз. Мына бүгүнкү күнү эми ушул айтып жаткан сөзүбүздү тастыктай турган күн келди. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Тажикстан бир туугандарыбыз, ушул сөзүбүздү эми тастыктайлы. Келиңиздер, баардыгыбыз ушул девизди, ушул сөздү даңазалайлы. Мусулмандар, момундар булар бир туугандар. Жерди талашып, сууну талашып, бири-биринин көңүлүнү орутуу деле арам, кан төгүү бул жакта турсун. Аллахым сактасын, Аллахтын алдына баардыгыбыз барабыз. Биринчиден баардыгыңыздарды Аллах Тааладан коркутам. Ва юхаддирукумуллаху нафса. Куранда Алла айтат: Алла силерди өзүнөн силерди коркутат дейт. Өзүнөн силерди эскертет. Алланын азабы келе турган болсо катуу болот. Аллах Тааланын назарынан кала турган болсо катуу назарда кыйынчылыкка түшөбүз туугандар. Эртеңки күн келет, Алланын алдында тура турган, ар бир чыгарган чечимиңизге жооп бере турган, көтөргөн кадамыңызга жооп бере турган, сүйлөгөн тилиңизге жооп бере турган, интернет булактарында тастыкталбаган маалыматтарды таркатканга жооп бере турган. Эртеңки күн келет, кыяматта Алланын алдында жооп беребиз. Келиңиздер, фитна, дүрбөлөң учур. Ким туура эмес экен анык билинбей турган учур. Курандын көрсөтмөсү кандай? Ида жаакум фасикун бинаба фатабайяну ан тусибу кавман bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Качанда бир күнөөкөр адам бир кабар алып келе турган болсо, анда аны силер тастыктап алгыла, тактагыла, аныктагыла. Андай кылбай бир коомго бирдеке кыла коюп, анан силер надандыктын себебинен кылып койгон кыймыл аракетиңерге өкүнүп анан башкарма олтуруп калбагыла дейт. Ошондон урматтуу туугандар, баардыгыбыз сабырдуулук менен иш кылалы, акылмандуулук менен иш кылалы, кызыккандуулукка алдырбайлы. Өзгөчө жаштар провокациялуу ар кандай роликтерди же болбосо баягы үн жөнөтүү СМСтер аркылуу ошолорду угуп алып туруп, анан чыктык ура деп олтуруп, күйүп жаткан отко суу куюунун ордуна күйүп жаткан отко отун алып келип көмүр менен аны кайра дагы алоосуну күчөйтүп салбайлы. Келиңиздер, биздин өкмөтүбүз бар. Албетте, ислам шариятында эгерде кимдир бирөө келип кол сала турган болсо, ар бир адамдын атуулдук бул милдети болуп эсептелет. Алланын алдындагы, урпактардын алдындагы жоопкерчилиги болуп эсептелет. Ал өзүнүн жерин, өзүнүн элин, өзүнүн динин, өзүнүн маданиятын ал сактап калыш керек. Бирок кандай башчыга, өкмөт башчыга моюн сунуу менен өз алдынча чыгып эле кыла берген урматтуу туугандарым, бул туура эместик. Жалпысынан Кыргызстан мамлекетке эч ким кол сала элек. Ал жерде эле саясий бир келишпестик жерлерде эле туура эмес келишимдер болот, туура эмес бир кыймыл аракеттер болуп атат. Бирок анын деле ачыгын баардыгыбыз көрүп, ал жерде барып катышкан жерибиз жок. Ошондон келиңиздер, колдон келген жакшылыкты кылалы. Гуманитарлык жардамдарыбызды көрсөтөлү. Ал жакта мисалы үйлөрү өрттөнүп кетип, көчөдө жатып жүргөндөр, азыр жан жабып атат, кийими жок жүргөндөр, бул жака келип туруп бейтапканада, ооруканаларда жатып, ал жакта дарыланып аткандар. Мына ошолорго колдон келген аракетибизди кылалы. Анан негизги унутпайлы, сиз менен бизди жараткан зат бар.
Allah Taala бар. Allah'a kayrılalı, Allah'dan dua kılalı. Allah'ım ziyan degen жерден пайда берip koyot. Пайда деген жерден ziyan berip koyot. Ушул натыйжаны, ушул көрүнүштү Allah'ım бүткүл дүйнөсүндөгү мусулмандарга бир пайдалуу кылып чыгарсынчы. Рамазан айында келиңиздер, оз ачарлык учурда жөн эле тилди булгап, ар кандай нерсени, калп нерсени сүйлөй бербей, тасталбаган нерсени сүйлөй бербей, зикир кылалы. Аллах Таалага кайрылайлы. Пайгамбарлардын бардыгы кыйынчылык келгенде биринчи өздөрүн күнөөкөрлөйт эле. Менден кетти дейт эле. Ла илаха илля анта субханак инни кунту миназ залимин. Алланы жалгыз деп билип, Allah бүткүл айыптан таза экендигини тастыктап, ана менден кетти, мына мен туура эмес кылып атам деп айтар эле. Келиңиздер, ар бирибиз ошону моюндайлычы, күнөө кечирим сурайлычы. Көрүп атабыз, Аллах Таала наразычылык ачык эле турат. Дүйнө жүзүндө канчадан бери 1 жылдан ашып кетти, пандемиядан кутула албай атабыз. Мезгил өз учурунда болбой атат. Кыйналып атабыз бардыгыбыз, кыйынчылык келип атат. Аламды башкарган зат, демек сиз менен бизден наразы болуп атат. Келиңиздер, мусулман бир туугандарым, балким сиз менен биз мусулмандарды азамат көз караш менен карабагандыктан, мусулмандарды төмөн көрүп, өзүмчүл болуп кеткендиктен балким ушул суноо келип аткандыр. Биздин биримдигибизди бекемдетиш үчүн, бири-бирибиздин ким экендигини көрсөтүү үчүн, келиңиздер, ар ким өзүбүздү төмөн алалы да башкаларды улуу көрөлү, башкаларды жакшы көрөлү, мусулмандарды жакшы көрөлү. Болуп жаткан албетте көрүнүшкө баардыгыбыз каршыбыз. Мындай болбош керек эле. Бирок тагдырыбызда бар экен. Эми эмне кылабыз? Бирок тагдырда бар экен деп эле баардыгы эле ура чыгып кеткен бул туура эместик болот. Ар бир нерсенин стратегиясы болот. Мамлекетти сактоонун да өзүнүн ыкмасы болот. Дүйнө жүзүнүн саясатчылардын ортодогу болгон келишим, өздөрүнүн закон мыйзамдары болот. Ошолорду бузуп албайлы деп сиз менен биздин өкмөтүбүз аракет кылып атат. Баардыгыбыз ошону туура түшүнүп, туура кабыл алалы. Жана өкмөт башчылар дагы, кимдер кызматта отургандар болсо, алар дагы адилеттүүлүк менен тез арада чечим чыгарып бергендин аракетин кылалы. Кур'анда Аллах Таала кайрылган: "Иннамал муъминуна ихва". Албетте имандуулардын бардыгы бир туугандар. Тилине, жерине, өңүнө, улутуна карабастан имандуулардын бардыгы 2 миллиардпы азыркы учурда? Ошонун бардыгы мусулмандар, булар бир туугандар деп айткан. Фа аслиху байна ахавайкум. Андыктан, бир тууган болгондуктан, 2 мусулман бир туугандын ортосуну элдештиргиле дейт Кур'ан-ы Каримде. 2 миллиардтын арасынан 2 эли мусулман бири-бири менен келишпестик болуп калса, мына ушулар деле араздашып жүрбөсүн. 2 миллиардтын жоопкерчилиги ушул, 2 мусулмандын ортосун элдештириш керек экен да. Ошондон келиңиздер, иншалла бардыгыбыз бекем бел байлайлы да, балким ушул өрттөнүп болуп жаткан өрттү батыраак өчүрүп калгандын аракетин кылалы, дагы өрткө кайра өрт кошуп, отун кошуп, буну да урматтуу туугандар, алоосун дагы күчөйтүп салбайлы. Аллахым тынчтык, амандык берсин, баарыбызга туура түшүнүк берсин. Аллахым баарыбызды сактасын. Кыйналып жаткан бир туугандарыбызга Аллахым өзү жардам берсин. Жана калган үйдө олтургандар дагы, бизди угуп жаткандар дагы, баардыгыбыз бул туурасында маалыматыбыз бар. Колдон келишинче жардамыбызды аябайлы, орозо куттуу, берекелүү орозо айда турабыз. Бир жакшылык кылсаңыз, Аллах Таалам эселетип жакшылыктарды берет. Гуманитарлык жардамыңызды аябаңыз, дуаңызды аябаңыз. Аллах Тааладан тынчтыкты сурап, колдон келген аракетибизди кылалы. Аллахым тез арада бул маселени бүтүргөн болсун. Бүткүл мусулман коомчулугуна пайдасы менен бүтүргөн болсун. Өзү бизди колдоп, эгемендүүлүгүбүздү, стабилдүүлүгүбүздү, туруктуулугубузду, дин тутунуу эркиндигибизди кыяматка чейин Аллахым улантсын. Урпактарыбызда дайыма жакшылык, ийгилик, түрдүү тармактардан жетишүүлөр, өнүгүүлөр болуп турсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.